Саламатсызбы, сиз менен биринчи жолу 7 каналда маек болуп атат. Биз билесиз Алай жеринин кызы экениңизди. Бирок ушул Ар намыс фракциясына депутат болуп, жана ошондой эле кыскача токтолуп кетсеңиз, ким болуп иштедиңиз эле, анан кандайча келип калдыңыз эле? Мен негизи Ар намыс партиясынын негизги уюштуучуларынын биринемин десем жаңылбайм. Анткени Ар намыс партиясы уюшулгандан 2 күндөн кийин келип мен өз арызымды бергем. Кайсы жылы? 1999 жылы июль айларында. Анан кийин жанымда паспортум жок болгон үчүн мен бир жумадан кийин келип, мен так эмем бар, 22 числодо мен келип Ар намыс партиясына киргем. Мен анда Илимдер академиясында илимий кызматкер болуп иштечүмүн. Мен өзү эмгек жолумду ошо илим жаатынан баштагам. Окууну жаңы бүткөндө эле дыйканчылык илимий изилдөө институтуна барып, ошол жерде 15 жыл иштеп, андан кийин сельхоз институтка которулуп, айыл чарба институтуна аерде иштеп, андан кийин мен ошол Илимдер академиясына илим жаатында иштеп жүргөмүн. Алайдын кайсы жеринен болосуз? Мен өзүм Алай районунун эң табияты кооз, алайлыктар деле муну танбайт болуш керек. Абдан суусу тунук, арча кайың, токой черлүү Бүлөлү деген айылдан болом. Бүлөлү деген аты дагы жөндөн жөн коюлган эмес болуш керек. Ар ким өз жерин, өз айылын мактайт, бирок менин айылымдын таштары дагы кооз да. Бүлөлү деген билесиңер да, бүлөө таш кетип атып эле чекесинен эле ташын алып, орок балка курчутуп, кайрак бычак курчутуп, ошентип бүлөлү абдан курч таштуу деген жерди түшүндүрөт. Ошол айылдан болом. Анан ушул Ар намыска ошондон бери мен Ар намыстамын. Ар намыстын тарыхынан башынан өткөзгөн бардык кыйынчылыктар, бардык куугунтуктар, бардык басымдар, ошол эле мезгилде бир топ саясий кырдаалдар менин дагы башымдан өттү десем болот. Ушул Ар намыс үчүн мен убагында жумушумду дагы жоготтум. Өзүмдүн ошончо жылдык мээнетим, ушул илимий негиздеги эмгегимди дагы таштадым. Анткени ошол мезгилдер өзүңүздөргө белгилүү 2000 жылы жанагы Кара Буурадагы жогорку кеңешке болгон шайлоодогу биздин лидерибиз Феликс Шакшенбаевдин талапкерлиги ошол жактан коюлуп, ошондон кийин башталып отуруп 2001 жылы окончательный Феликс Шакшенбаевди экинчи жолу кармап, баягы шаардык аскер соту түрмөгө камагандан кийин абдан чоң куугунтуктар башталды. Ошондо мен жумуштан кеткем. Ошондон бери ошол партиянын иши менен жүрөм. Саясаттагы болгон карьерамдагы, саясаттагы болгон менин такшалуум дагы, ошол саясаттагы өткөзгөн менин тагдырым дагы ушул Ар намыс партиясы менен байланыштуу. Ар намыс фракциясы, ушул депутаттык фракциянын ичинен 10 депутат өзүнчө бөлүнгөн учур болду да. Мындай көрүнүштөр башка деле фракцияларда болуп келди эле. Айтыңызчы, мына бүгүн, мынакей кечээ күн атайын жыйын өткөрүп, Ата Мекен партиясы 2 депутатын чыгарыпты. Анан депутаттын мандатын да алабыз деп атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай болот? Эми партиянын съези партия үчүн жогорку орган болуп эсептелет. Съездин чечими ал партиялык чечим болуп эсептелет. Эгерде съезде көпчүлүк добушу менен ошондой болсо партиядан чыгарып коюшу мүмкүн, бирок анын депутаттык мандатынан ажырата албайт. Анткени Конституциянын 73 беренесинде жогорку кеңештин депутаты императивдик мандатка байланышпайт. Ошол эле мезгилде депутатты кайра чакыртып алууга жол жок. Эгерде депутат өзү колу менен арыз жазып, мен ушул депутаттык мандатымды таштайм деп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылмайын, анын депутаттык мандатынан ажырата албайт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бөлүнүүнү чү дегенде эле биринчилерден болуп Ар намыс фракциясы башынан өткөзгөн.
булар 2 депутатты чыгарып атыптыр. Бизде ошол дегеле ошол арнамыз партия фракциясын бөлүп алсыздандырып 2-ге бөлүнүп ошол 10 депутат биз коалицияга киребиз, коалицияны колдойбуз деп ошол жака кирген. Бирок конституцияда так ачык айкын жазылып турат. Коалицияны кандайдыр бир депутаттардын топтому же группасы түзө албайт. Коалицияны фракция түзөт. Фракцияга кирген депутаттардын көпчүлүк курамы түзөт деген жобого конституцияда так жазылып турганына карабай бөлүнүп кетишти эле. Ошол эле мезгилде биздин башыбыздан абдан кыйынчылык бул өткөн. Ошон үчүн мен буга так эле жооп бере алам. Да партиянын чечим, тем более съезд бул партия үчүн жогорку орган, алар партиядан чыгарып ала алат, бирок депутаттык мандатын тартып ала албайт. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары катары ошол башынан иштеп келе жатасыз. Айтыңызчы, ушул учурда сиз мынакей бөлүнүп жарылуу болгондо деле өзүңүздөрдүн лидериңиз баягы Феликс Шаршембаевдин жанында дайыма кандай десем бир позицияны кармап келдиңиз. Бул мындайда туруктуулукту көрсөтөт адамдын. Бирок кийин кандайдыр бир соодалашуу болду. Ошол 10 депутатты бөлүп кеткен жогорку кеңештин депутаты, сиздердин ошол фракциянын депутаты Камиля Талиева аны ошол сиздин ордуңузга вицеликке коюп ушундай соодалашуу болду дедилер. Аны сиз өзүңүз деле көрдүңүз. Ушуга эмне дейт элеңиз? Анткени ошол лидердин ушундай иш аракети сиздин көңүлүңүздү ооруттубу? Бул мен үчүн абдан оор суроо. Мен ушул нерсени ошол жогорку кеңеште менин тегерегимдеги сөздү карап жыйынтыкка чыгаргандан кийин эле мен кайрылгым келчү эмес эле. Бирок эми сурап атасыңар, түз эфирде мен жооп берейин. Туура кандай соодалашы болгонун мен катышкан жокмун. Эмне деп соодалашкан жөнүндө мен такыр кабарым жок экен. Бирок менин тегерегимде ошол маселе көтөрүлдү. Бирок өзүңөр билесиңер, мен ушунча жылдан бери ошол идеянын колу катары, принциптин жактоочусу катары, ошол эле мезгилде мыйзамды сыйлаган мыйзамчы адам катары ошол бир принцибимде келе жатам. Ошол жерде эгерде ошол мени ошол алмаштыруу эгерде конституцияда көргөзүлсө, биздин негизги законубуз болгон парламенттин регламентте көргөзүлсө, мен ошол конституцияга баш ийип, регламентке баш ийип, туура мен 1 жылдан кийин унчукпай ордумду башка бирөөгө бошотушуп беришим керек, фракциянын чечимине мен баш ийишим керек деп мен унчукпай кете берсем болот эле. Бирок эч бир мыйзамда көрсөтүлбөгөн маселени көтөрүп чыккандан кийин мен ошол жерде мен өзүмдүн принцибимден тайган жокмун. Муну палата чечсин. Эгерде палата туура ошол Мамырованын ордуна Куловдун ордун талашпаш үчүн Талиеваны алып келип койсун деген мыйзамда каралган, биз ошону колдойбуз десе, мен ошол чечимге дагы макул болот болчумун. Тескерисинче палатадагы биз эми мыйзам чыгаруу болгондон кийин биринчи кезекте мыйзамды биз өзүбүз сыйлашыбыз керек да. Биз өзүбүз бузсагандан кийин биз кайсы ведомстволго же кайсы элге барып конституцияны сыйлагыла, мыйзамды сыйлагыла деп айтмак элек. Жыйынтыгын өзүңөр билесиңер. Албетте бул жагдай мага абдан жагымсыз. Мен күтпөгөм. Мен башкадан күтсөм дагы ошол 12 жылдан бери соратник болуп, санаалаш болуп, идеялаш болуп, далай кыйынчылыкты, далай мамлекеттик куугунтукту, далай саясий кырдаалдарда чогуу жүргөн соратнигим ушу лидерин Феликс Шаршембаевдин өзү дагы бул киши мыйзамдын темир калканы деген девиз менен чыктык шайлоодо. Анан ушу мыйзамды түшүнүп туруп ушундай кадамга барат деп мен ойлогон эмес элем. Мага ушул күтүүсүз болду, ушул абдан жагымсыз болду. Анан мага ошол вице-спикерлик креслодон дагы ошол менин лидеримдин Феликс Шаршембаевдин ошол
кичине күнүмдүк кыйынчылыкка туруштук бере албай менин ордумду курмандыкка чалып ушул маселени өзүнүн көтөрүлүп чыгышы бул мен үчүн абдан оор нерсе болду. Мен эстегим да келбейт. Мен ошондо эле журналисттерге дагы, башка эмелерге дагы жыйынтыгын көрдүңөр. Ушул боюнча бул тема жабылган. Мен көтөрбөйм. Бул мен үчүн менин саясий тагдырымдагы дагы, карьерамдагы дагы, ал тургай мен ошо өмүрүмдө дагы абдан бир күтүлбөгөн окуя болду. Ошон үчүн мен кайталагым келбейт деп жаап койдум эле. Мынтип эми сурап атасыңар, айтууга туура келди. Рахмат эже, эми мындайда шайлоочулар чындап өздөрүнүн эл өкүлдөрүнүн ички дүйнөсүн дагы билиши шарт. Анткени себеби бул кайрадан эле эл тандоого келгенде кимди тандап атат, кандай принциптер менен деген үчүн. Ошон үчүн биз ушул суроону бердик. Рахмат жооп бергениңиз үчүн. Эми кийинки суроого өтсөк. Бүгүнкү күндө жазгы талаш иштери башталышы керек деп, бирок бир топ ушул өкмөт кичи пайыз менен кредит беребиз деди, сайларка беребиз деди, дары жана жер семиз беребиз деди. Дыйкан өзүнүн эле түшү менен өзү калгандай да. Өкмөттүн ишине сиз кандай карайт элеңиз? Анан мынакей 1-мартта ошол тиги өкмөттүн ишине нааразы болуп, ушул өздөрүнүн талаптарын кулагына жеткиребиз, элге кызмат кылсын деп 20 миңден ашык тиги эл чогулуп Ош шаарында митинг өттү. Эми дагы мынакей алар жарыялашты. Эми Баткенде өтөт экен марттын айында. Негизи ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми митингке мен көз карашым, ар бир жарандын укугу бар. Тынч митингке чыгып, өзүнүн оюн, бийликке болгон наразычылыгын, туурасын, туура эмесин айтканга элдин укугу бар. Анткени баарыбызды ошол бийликтегилер дагы, жогорку кеңеш дагы, президент дагы биз эл үчүн иштегенбиз, элдин атынан келгенбиз. Ошон үчүн биз элдин алдында биз мындай бир милдеттүүбүз. Ал жак жагынан тынч митинг өткөзгөнгө элдин баарынын укугу бар. Албетте Ошто мен өзүм катышкан жокмун, бирок алган маалыматына караганда абдан чоң, бул мезгилге чейин болуп көрбөгөндөй чоң масштабтагы митинг болду. Мени эң таң калтырып, ушу азыр ынандырып, мындай бир жагымдуу жагдай түзүп турганы, ошол 3,5-4 саатка чейин туруп, кунт коюп, бар жогун угуп, наразычылыгын айтып, тынч бойдон тарап кеткени. Ал жерде ошол Ош шаарында ылганбай бардык улуттун өкүлдөрү болуптур. Эч бир жерди бир бузуп, даже аянтка бир кагазын таштабай, бардыгы тынч тарап кеткенин негизинде мен мынандай бүтүм чыгарып атам да. Эл бүгүнкү кезде бийликтен абдан чоң нерсени күтүп атат. Алар түшүнүп калды. Бүгүн эле асмандагы айды алып келип бер, же болбосо бүгүн эле бизге майгөл сүткөл турмушту жашатып кой деген жок. Өкмөт болобу, президент болобу шайланып келгенден кийин элге үмүт берип, кандайдыр бир элементтер пайда болуп калыш керек да. Эл үмүт кыла башташ керек. Баягы айтып аткан нерселердин уже башташты булар. Баштагандан кийин эми ар жагына аягына жетиш керек деп. Азыр элде ошону күтүп атат. Силер бүткөн ишти эмес, баштап койгула деп атат. Башталышын көргөзгүлө деп. Демек, эл ушунчалык деңгээлде көп чыккандан кийин өкмөт тарабынан, бийлик тарабынан ошо элди ынандыра турган бир жарык пайда болбой атат. Ошонун бир жарыгын пайда кылып коюш керек эле. Мына жазгы талаа жумуштарыңар башталып атат. Тескерисинче майдын тегерегинде, бензиндин тегерегинде маселе абдан курч турат. Дагы деле мына Баткен тарап, Баткен аркылуу чет жакка чыгып кетип аткан жана контрабандалык жол менен чыгып кетип аткан бензиндердин тегерегинде сөз дагы эле токтобой турат. Мына азыр гана кечең деп атат. Болбосо бул убакка чейин уже апрелдин, февралдын аягында Ош, Жалал-Абадта талаа жумуштары башталып калыш керек эле. Мына какаганга муштаган болуп, жаратылышыбыздагы каарын салып турат азыр. Мына март бүтүп баратат. Эмдик ичеңдик бир жылтыраган эме жок. Эртең эле күн жылып кетсе, дыйкан, байкуш жапа тырмак, үй бүлөсү, бала бакырасы бүт баары менен жер тырмалаганга өтөт. Анан ошол кезде биз эмдик ичеңдик дыйкандарга бере турган ошо солярканын баасын аныктай элекпиз. Эмдик ичеңдик жер семирткичти каяктан алып келебиз, канча деңгээлде, кайсы жерде запасыбыз бар, дыйкандар аны канчалык баада сатып алат.
айта элекпиз ачык. Эмдиги чеңдик айдап себүү жумуштарын биз кандай тартипте өткөзөбүз? Ошто качан башталат? Канчалык деңгээлде көңүл бурулуп атат? Жалал Абадта качан башталат? Баткенде, Чүйдө качан башталат? Биз айыл чарба министрлиги турмак өкмөттүн программасын уга элекпиз. Бул жагынан биз толук бойдон кечүү күнүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мына быйыл өзүңөр көрдүңөрдөр, картошканын баасы эмне болду? Эч жака байкуш дыйкандар картошканы сатып ала албай калды. Эмдиги жылы эч ким картошка айдабайт. Анткени көрдү да быйыл ошол сатып бере турган эмдиги чеңди канча өкмөт алмашты, ушу дыйкан байкуштун маңдай тери менен келген продукциясын, өндүргөн продукциясын ошону сатып өткөзүп убагында эч чиритпей, ошону талаага төктүрбөй, ошону уюштура элекпиз. Ошону мынандай кылып уюштурабыз деп эмдиги чеңдик деле бир жерден мен уга элекмин, билбейм башка бирөөлөр укпаса. Быйыл деле байкуш, дыйкан байкуш эптеп септеп эми күн жылыса чыгат, айласы жок. Ошон үчүн эл эмне үчүн көчөгө чыгып нааразычылыгын айтат? Мисалы үчүн келип күнүгө өкмөткө же болбосо министрликтердин кабинетине кирип моментип арманын айта албаса, анан ошондой возможность түзүлгөн жерден айтып калайлы дейт да. Ошол жаатынан ошентип эл чогулуп атат. Мына эмдиги жолкусу Баткенде өтөт деп айтып атасыңар. Ал дагы жөндөн жөн өткөн жок. Баткенде азыр маселе абдан курч, чек ара маселеси турат. Улуттар аралык маселе турат. Биз канчалык жашырганыбыз менен деле. Ошол эле Баткен абдан климаттык шарты оор район. Мына жакынкы тала жумуштары башталса, анын маселеси турат. Баткен аркылуу мына бир жылдан бери өзгөчө курчуп кеттү, жана контрабандалык бензин, май, ГСМдер өтүп атат. Ошолордун маселеси толук чечиле элек. Ошол себептен Баткендин элинин нааразычылыгы күч. Ошол себептен Баткенден өтөт деп атса керек. Эми мен ойлойм, өкмөт, мен түшүнбөй турам да, өкмөт шашылыш чара көрсүн десе дагы уже кечигип калды. Шашылыш чара көргөндө дагы эми мындан ары 100 күндүгүн алдында 2 жумадан кийин бүтөт ал 100 күнү. Эми 100 күндүгүн келсе көрөбүз, эмне кылат экен. Ушул жазгы тала жумуштары, айдап себүү иштери боюнча алгылыктуу иш мындай бир көрүнбөй турат да. Уже кечиктик, мен специалист катары деле айтайын. Биз уже мына жаратылыштагы кичине табигат, климаттагы оор болуп турат. Ошол эле мезгилде мындай бир эртең эле күн жылтырып кетсе, жапа-тырмак киришесиңер, бу жерде тракторуңар даяр турат, бу жерде соляркаңар даяр турат, бу жерде жер семирткичиңер даярда турат, бу жерде кимге үрөөн керек болсо үрөөн даяр турат деген мен бир эмени уга элекмин. Мынакей быйыл кыш 5 айга чейин созулуп атат. Ошол биздин элибиз сиз айткандай эле жер иштетет, анан мал жанбагат да. Ушул жагынан чөптүн, жемдин ушунчалык жетишсиздиги малдарынын кырылып калганына алып келди. Мында деле өкмөттүн бир жардамын көрө алдыңызбы сиз? Тескерисинче мына азыр эле силердин астыңарда мага ушул оор климатта калган Алай районунун акими менен байланыштым. Ал айтып атат, өкмөткө кат жөнөтүп атабыз, эже дейт, абалыбыз абдан оор. 3 ай өкмөттө бизде жана Сары Таш, Сарык Моңол, анан Нурада жол жабылган. Эми МЧС барып аракетин жасап эме кылып атат дейт. Эми ал жерде түшкөн кардын калыңдыгы мына азыр дагы жаап атат, ачып бат-бат ачып эметкенге невозможно. Малга эмес, адамдарга тамак жеткизе албай атабыз дейт. Нурада абдан акыбал оор дейт. Ошол себептен мал деген абдан жем-чөп жетпей акыркы стадиясына келип, азыр малды эң арзан баага алып келип базар малга толуп, даже кардар жок дейт. Алар дагы коркуп атат алгандан. Бул жем-чөп жетпеген алыскы ошо Чоңалай, ошо Сары Таш жактан келип атат. Аякта суук да катуу да. Кыргыздар өздөрүнүн эле мал жагынан өздөрү эле диагнозун коюп коет. Бул мүмкүн үшүк алып кеткен мал болсо, мал болбойт, муну сатып алганга деп. Ушундай кырдаал Алай районунда түзүлүп турат. Мына бая күнү Ат башыдан мен байланышып, Ат башыдан келгендер менен сүйлөштүм. Ат башынын Акмуз айылында бороондун айынан үйлөрүнөн чыга албай калышты дейт. МЧС барып, МЧСтин бир бульдозеру бар экен.
жетише албай атат дейт, жетише албай атат, ачып атат. Ошондой эле кырдаал мына биздин бүгүн Чаткалда түзүлүп атат, бийик тоолор райондорго. Эми биз качан эле эми бул табият айтып келбейт экен да. Мен эртең карды көп жаадырам, же болбосо эртең шамал кылып туруп үйүңөрдүн баарын карга толтуруп коем деп айтпайт экен да. Ошон үчүн биз ушундай нерсеге даяр болушубуз керек да. Тез арада тез кыймыл жардам бере турган биздин көрсө артыбыз деле кууш экен, запасыбыз деле анча жок экен да. Мисалы үчүн ошол мал турмак адамдарга деле көрө турган, чара көрө турган эмебиз, өкмөттүн мындай чама чаркы чектелүү экен да. Ошол жагынан дагы мына элге айтпаса деле айтып атышат, эми күнөөлөп тигил уюштуруп атат, бул уюштуруп атат. Уюштурбаса деле эл көрүп турбайбы? Эл көрүп турат. Мына биз эми бүгүндөн баштап жерлерге шайлоочуларга жолугушканга тарадык. Элдердин астына барып ошол сиздер мынакей эл өкүлү катары ушул өкмөттүн ишин да сиздерден сурайт да, мына ошондо бетиңиздер кызарбай, уялбастан бирдемкени айтайын дейсең, жок да. Анан бирок мен бүгүн чечтим. Мен болгондой эле айтайын дедим. Анткени мен тигиндей болуп атат деп мен бул өзүмдүн жаратылышымда дагы жок экен, мындай кыйгатып, кыйпытып айта албайт экенмин. Болгондой эле айтып, бул анткени эл бизди ошол туура маалымат жеткизип турат. Биздин үнүбүздү бийликке, бийликтин үнүн бизге жеткизип, биздин көйгөйүбүздү туура чечет деп шайлаганда, анан мен бүгүн барып, эртең барып элди алдап келсем, бүрсүгүнүн аркы күнү каяктан табам аны? Болгондой эле айтайын деп атам. Эмне десеңер дагы мынакей, бир жагынан айтып алып жүгүм жеңил да, жүзүм жарык. Экинчи жагынан албетте айтыш кыйын. Эл биз келсек ошо бирдемени жакшылыктан бир үмүт кылып турушат, кайсы нерсени айтып келет экен деп. Анан эми эл дагы өзү кабыл алат, мына маалыматты алып атышат. Анан жыйынтыгын, акыркы точканы жыйынтыгын өздөрү коет да. Ошол жагынан алып караганда бүгүнкү күндө мен деле айтат элем, ушул бардыгын бүтүрүп беребиз, бардыгын мынтебиз дебесе дагы, мынау иштер жасалып атат, мынау иштерди жасап атабыз деп бир кандайдыр бир элементтер менен элге бир жем ташташыбыз керек эле да. Элди үмүттөндүрүшүбүз керек эле. Бирок өзүбүзчө бизге ушул көңүл бөлүп, убакыт бөлүп, ушул маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Албетте эл чындыкты билиш керек. Эл чындыкты мына сиздер аркылуу укса дагы, көксөсү суубаса дагы кандай акыбалда экенибизди билип калса керектир дейм. Ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Рахмат силерге да.